Мына ичинде калган ушунда. Адис окуу борборундагы тигүү курсунун ачылышы менен бул жаатка кызыгып окугандар арбын. Алардын бири Сайжамал Абазбек кызы. Анын тигүү курсуна келгенине аз гана убакыт болгонуна карабастан, бычып тигүүнү үйрөнүүгө жетишкен. Келгенден бери биринчиден машинага отурушты үйрөндүк. Биринчи машина менен таанышып чыктык. Коопсуздук эрежелерди дагы биринчи өттүк. Себеби биринчи машина отурушты да билбейт элем. Кантип бул жакта кандай жип кантип өтөт машинадан ошолорду үйрөндүм биринчисинде. Анан кийин азыр эми бычышты, тигишти үйрөнүп атабыз. Тигүү курсунда бир тайпада 6 угуучу билим алат. Окуу мөөнөтү 3 айга чейинки убакытка мерчемделип, бардык шарттар түзүлгөн. Алсак 7 тигүү машинасы жана керектүү техникалардын баары жетиштүү. Тигүү курсунда алгач теориялык билим берилип, андан кийин практикалык сабак өтүлөт. Бул жерде кыздар тигип, бычууну үйрөнүп, жыйынтыгында мугалимдер берген тапшырма аткарылгандан кийин сертификаттар тапшырылат. Ошондой эле Адис окуу борборунда да англис, орус, кытай, түрк, араб, корей, япон, немец тилдеринде тереңдетилип билим берүү да каралган. Өзгөчө англис, немец тилдеринде суроо талап көчтү. Мындан улам жумада 2 жолу чет жактан келген ыктыярчылар каалоочуларга акысыз тил үйрөтүшөт. Мен бул курска келгениме 1 жума болуп калды. Тамгаларды, окулуштарды, анча көп нерселерди үйрөнүп алдым. Сабактар жакшы өтүлөт. Бардыгын билген нерсесин үйрөтөт эжеке. Анан бардыгы ойдогудай. Сабактар заман талабына ылайык компьютердик проекторлор жана интерактивдүү доскалар менен өтүлөт. Окуу борбордо 10дон ашуун жогорку квалификациялуу мугалим эмгектенүүдө. Ал эми окуу борборду аяктаган угуучулар жумуш менен камсыздалат. Биз борбордо бүгүнкү күндө чындыгында атаандаштык ош шаарында аябай көп. Биз ошол башка окуу борборлордон окуу методикаларынан, окуу программалары менен айырмачылыктары бар. Окутуу бүгүнкү күндө мына абдан окутуунун жаңы методдору чыгып атат. Биз ошол нерселерди мугалимдерге айтып атабыз, таңуулап атабыз. Ошол жаңы методдор менен өтүү жаштардын бүгүнкү күндөгү билим кабыл алуусунун жөндөмдүүлүгүнө жараша билимдерди берүү жолдорун издөө жолдорунда жүрөбүз жана ошол максаттарда сабактарды өтүп атабыз. Учурда Адис окуу борборунда 100дөн ашуун угуучу бар. Булар тил, компьютердик, бухгалтердик жана тигүү курстарында окуп билим алышат. Жакынкы күндөрү дагы жаңы окуу курстары ачылуу алдында турат. Мээрим Алмазбек кызы, Жолдошбек Шермаматов, Үмүт телестудиясы.